эми калганыбызды акыркы билебиз, урматтуу китепканачылар, урматтуу кесиптештер, мына бүгүн биз сиздер менен Ойтала орто мектебинде, Ойтала жалпы орто билим берүү мектебинде кезектеги райондук семинарга күбө болуп атабыз. Семинардын темасы дагы жасалма интеллекттин китепканадагы рол алышында коюлуп туруп, билесиздер бүгүн ар бир адам Кыргыз Республикасындагы 12 жылдык билим бериш үчүн биз дагы жасалма интеллекттин эмне кылыш керек, заман агымына жашап пайдаланып калыш керек болот. Ошон үчүн ушул семинардын темасын да койдук. Ошол багытта сиздердин оюңуздарды дагы уккуңуз келип, бул жерде кайрылып атабыз. Биринчиден бул окуучуларды айталы. Көрдүңүздөр, класстан тышкаркы иш-чаралар өткөрүлүшү дагы максаттуу болгон, маңыздуу болгон. Баягындай ашыкча нерсе жок, бүт баары китепканага байланышкан темалар коюлуп туруп, балдардын да аткаруу чеберчилиги абдан мындай жогорку деңгээлде экендигин көрдүк. Албетте окуучулар таптаса, окуучуларды багыттаса, алар экен, калган учурларда балдардын чыгымдашылыгына абдан мындай ар дайым сахнанын ажарын ачып, сахнанын көркүн ачып жүрө беребиз. Чоң рахмат. Эми окуучулар, силер мына биз семинардын алкагында сабактарды көрдүк, тарбиялык сааттарды көрдүк, интеллектуалдык таймаштарды көрдүк. Эми ошол боюнча сөз кылайын. Ал боюнча сөз кылаардан мурун эмне болду эчкилерге? Бүгүн биз сиздер азыр эле чыга каламын, чыксам эле чай берет дагы кете калам деп ойлогонбуздар. Атак китепканачылар мектептен чыга турган убакта болуп турабыз. Эмне болду? Ал жерде 5 суроо бергенбиз, 3 суроонун сабактарын абалагандай деген сурообузду бергенбиз. Айрымдарына окуп өтүп кетелик. Жалпы канча адам неме берди? Берки өткөрсөңүз, беркисиңиз. Азыр өзүнүн пикирин калтырып атат. Катышуучу өзүнүн негизи 92 болуп катышып атат. Наркы өтүңүз. Демек, айрымдарына токтолуп коелу. Башын ачын. Кээде кайсы бир адамды жөнөтсөм, башталды. Кайсы бир иш-чара барганда кандай болду десе, бир күн кеч окуса да бир сөз менен бүтүрүп коет да, эң жакшы болуп деп коет да. Өзүнүн пикирин кеңири жазганга аракет кылыңыздар мындан кийин. Бул жерде мынакей семинардагы сабактар боюнча пикириңизди билдириңиз дегенде, баардыгын абдан жакты дейт, ишиңиздер ийгилик болсун дептир. Сабактар мага абдан жакты, өтө маанилүү болду, абдан жакшы болду деген эле пикирлердин баардыгын калтырылды да. Мастер-класстар боюнча айтканда, сунушубуз жок деп жаздык, баардыгы эле. Сунуш жок деп жазды. Демек, биздин семинарыбыз дагы эмне? Өзүнүн максатына жетиптир. Ал эми канча баа койду дегенде, 3-5 койгон адамдар да бар экен. Же жакшы дегендер бар экен. Огон эми, же жакшы дегендер. Жамааты, мектеп жетекчилиги, мектеп директору, китепканачы агайыбыз, бул жакка келиңиз. Китепканачы агайыбыз, мынакей ушул айтылган баалар, берилген баалар сиздердин эмгегиңиздин натыйжасы. Сиздердин жамаатыңыздардын чыгармачылыгына берилген натыйжасы ушул деп эсептеңиздер. Албетте бул немени бүгүнкү протокол чыгарып туруп, аркасына ушул берилген сурам жоону аркасына тиркеп коесуздар. Ошон үчүн ишиңизге ийгилик болсун. Сиздер ушул китепкананы жасалма интеллектке багыттоодо, китепкананын ишин жасалма интеллект менен жеңилдетүүдө сиздер үлгү болуп, сап башында, журт башында жүрө бериңиздер. Агай, сизге рахмат. Агайлардын арасынан бир экөө эле бар эле, бүгүн бир эле агай өзү экөөбүз калыппыз. Семинарды алгандан коркпой барбы? Өткөргөндөн коркпой, мына бүгүн өткөрүп атасыз. Күч кубат берсин, дайым биздин эми сизден кетип калган эми турам. Көбүрөөк сынаканадан агай рахмат. Коелу нары бери кыска сүйлөп туруп, андан кийин жыйынтайбыз. Сизге сөздү аяглаган берейин, тазалычка. Ким санечки барбы? Ким санечки? Урматтуу китепканачылар, кесиптештер, бүгүнкү майрамыңар менен бизге семинар болсо майрамдай болот. Китепканачылар, мага жана бир сөз абдан жакты. Окуучулардын сөзүндө айтып атат. Эч нерсени, бир нерсени өзгөртсө болбойт дей турган болсоң, колуңдагы китепке кара. Анткени ал дагы бир мезгилде жөнөкөй гана жыгач болчу деп айтты. Бул деген сөз бирге ушул Ойтала орто мектеби бизге
жасалма интеллект багытына ар дайым үлгүлүү болуп берсе, биз дагы Анда эмесе сөз кезегин Бейил айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, башкы катчы Акыл Кеңешовичке берсек. Саламатсыздарбы, азыраак сүйлөйм, мындай чарчагандай болуп калдыңыздар. Семинардын катышуучулары, урматтуу коноктор. Бүгүн сиздердин сын пикирлердин баары бул жакшы сөздөр менен айтылды. Демек, Ой-Тала мектебинде жылыш бар, өсүш бар. Жана эжекебиз айтып кетти, ушул мектепке көзүм күйүп атат деп. Баягы кыздын сыбай мектептин жамааты, мектептин окуучулары мындай биримдүү, дайыма ийгиликти көрсөтүп келген мектеп болгондуктан, мына азыр Кудай буйруса жаркыраган билим ордосуна ээ болушту. Кудай буйруса келечекте бир топ жакшы ийгиликтер болот деген ойдомун. Бул үчүн бир гана мугалимдер эмес, окуучулар дагы, жакшынакай окуучулар, жакшы кесиптин ээлери чыгат. Мугалимдер бирдиктүү болуңуздар, жамаатыңыз. Баягы мен деле окуучу болгонмун. Биз окуган мезгилде китепканасы эжеке деп билчүбүз да. Анан бул Ой-Тала мектебинин өзгөчөлүгү китепканасында агай бери келгилерме. Агай чындыгында аябай мындай так, ишине так. Бул бир гана мектеп иштебейт. Айыл аймагында коомдук жумуштарда дагы Бейил айыл өкмөтү билим берүү тармагында көп жылдык эмгеги жана окуучулардын руханий жактан өсүп өнүгүүсүнө, мектептин билим сапатын жогорулатууга кошкон салым үчүн Ой-Тала орто мектебинин китепканачысы Алибеков Мамасадык Сатаровичке Бейил айыл өкмөтү ыраазычылыгын билдирет. Агайдын бир 2 минуталык видео ролиги көңүлүңүздөрдү бурабыз. Агайдын бир күндүк Кайрагач айылында төрөлгөм. 7 жашымда 1967 жылы Кеңеш орто мектебине кирип, аны 1978 жылы бүтүргөм. Ошол эле жылы 1978 жылы Бишкек мурдагы Фрунзе институтуна кирип, аны 1983 жылы бүтүргөм. Ал эми 1983 жылдан 85 жылга чейин Баткен шаарындагы Фрунзе совхозунда инженер болуп эмгектендим. Андан кийин 85-тен 96-га чейин Ноокат атайын адрестештирилген чарбада механик, инженер, анан комсомол комитетинин секретары болуп иштедим. Ал эми 1996 жылдан 99-га чейин өзүбүздүн Бейил айыл өкмөтүнүн Кайрагачта инженер болуп иштедим. Андан кийин 1999 жылдан 2002 жылдары кесипти алмаштырып, Ош мамлекеттик университетинин физика математика факультетинин математика бөлүмүнө 2002 жылы аяктадым. Ал эми эмгек жолумду 2002 жылдан ошол Ой-Тала орто мектебине келип, мугалим болуп иштөөдөн баштадым. Ошол иштеген мезгилимде мен 2008-ден 2009 жылдары 2 жыл окуу бөлүмүнүн башчысы, ал эми 2010 жылдан 18 жылга чейин Ой-Тала орто мектебинин жетектеп келдим. Ошол 2018 жылдан бери азыркы күнгө чейин мен Ой-Тала орто мектебинде китепканачы жана математика мугалими болуп иштеп келүүдөмүн. Ишмердүүлүгүн айтып өтсөк, өзүңүздөр да күбө болдуңуздар, иш кагаздарыга өтө көп. Агай ушунчалык иш кагаздарыга дагы, документацияга дагы тың. Биз агайдын иши менен ар дайым сыймыктанып келебиз. Азыр дагы бир биздин айылыбыздын сыйлуу бүгүнкү семинарыбызга конок катары чакырылган биздин эжелерибиз келип отурат. Алар кече мен агай менен сүйлөшүп атканымда семинардын жүрүшүндө айылыңарда китеп жазган ардактуу ушундай авторлор барбы деди эле. Мен эсиме келип эле бул эжелердин эмгегини билгебиз. Бүгүнкү күндө соц тармактарда дагы бир канча ырлары жүрөт. Басмаканадан дагы китептери чыгып элге жарыяланат. Эгер бул эжелердин демөөрчүлөрү болгондо бул республикалык деңгээлге чыга турган дагы эле калемгер эжелерибиз. Бири проза жанрында чыгарма жазса, бирөөсү поэзия жанрындагы ырларды, бир канча ырлардын автору болгон биздин конокторубузду чакырып алсак, ал Шырдакова Буажар эжебиз жана Сарыкова Гүлсар эжеге сөз кезегин ошол автор эжелерибизге берсек. Ар бир доордун замандын
özünün